Безлеме ойлой берейинчи. Макул кел бизге. Кел. Бардыгыбыз чоң болуп ойнойбуз. Рахмат. Кандайсыңар? Жакшы. Мен жаңы жайда баскыла чоң ойнойбуз. Макул. Мында окуучулар кайсыр балдар спектаклинен ойноп жатышкан жок. Бул кадимки кыргыз тил сабагы. Окуучулар адаттагыдай эле бүгүн өткөн тема боюнча кезектеги тапшырмага топ-тобу менен чогуу даярданышып, жогорку бал алуу үчүн аны сахнада мыкты аткарганга аракеттеништи. Мындай ыкма менен окутуунун жакшы натыйжасы менен өзгөчөлүгүн мектеп мугалимдери бир ооздон баса белгилешүүдө. Мисалы бүгүнкү эле сабагымда мен сынатоочу деген кандай деген суроого жооп берген сөздү текст аркылуу эле берип, ошол сөздөрдү окуучулар өзүлөрү таап, ошол өткөн сабак боюнча кырдаалга чыгып аткаргандыгы да. Кырдаал дегенде ар бир көчөдө болобу, дүкөндө болобу дегендей кайсы жерде болбосун ошону сүйлөгөнгө аракет кылдырып. Буга чейинки методдордо кыргыз тилди биз орусча которуп берчүбүз. Азыр которуу болбойт. Же мимика, же жест, же болбосо кадимки мына бүгүнкү сабакта бергендей сүрөттөр менен гана беребиз да. Эгер абстрактуу гана сөздөр болсо, анда абстрактуу сөздөр болгондо гана аны которуп беребиз. Албетте, ар бир ийгиликтин артында өтө чоң эмгек, дыкат даярдык жатат. Бул жаңы ыкмадагы эң эле татаалы жана жооптусу балдарды кырдаалга чыгаруу дейт мектепте чейрек кылым педагогдук тажрыйбасы бар кыргыз тил мугалими Динара Абдысаитова. Мисалы жаңы тема өткөндө, жаңы тема өзүнүн этап менен өтүлөт, мындай багыт мененчи. Ошол ар бир баскычында эң жогорку баскыч бул кырдаал. Эгер бала сабакка жакшы түшүнсө, эгер бала ошол сабактагы сөздөрдү жакшы өздөштүрсө, ал кырдаалда кандай кырдаал болбосун, кандай ситуация болбосун, ошондон чыгып кетет. Ал эми окуучулар менен баарлашканда алардын ар бири өткөн теманын кайсы бир жери өзгөчө жакканын айтышат. Демек, мугалимдин эмгеги текке кетпептир. Чогуу тапшырма аткарганды жактырган дагы бир кызыбыздын тилеги келечекте журналист болуу. Сага кайсы сабак көбүрөөк жагат? Мага информатика сабагы жагат. Канча аласың сабактан? Бүт сабактан эле 5 алам мен. Эмнеси менен сага жагат? Информатика сабагында биздин мугалимибиз жагат, Бакыт Камчыбекович. Кыргыз тил сабагынан бүгүн ачык сабак болгондо биз көп маалымат билдик аба ырайы жөнүндө. Жана мен жанайтип диктор болуп чыкканыма абдан кубанычтымын. Өзүм ушинтип көрүп көрдүм кандай болот экенин деп. Ошону көрдүм. Келечекте кайсы кесипти ээс болгуң келет? Мен келечекте ашпазчы болгум келет. Мектептин директорунун мамлекеттик тил боюнча орун басары мындан бир нече жыл илгери орус тилдүү балдарга кыргызча үйрөтүүдөн чочулап турса, азыр кадимкидей балдары менен сыймыктана алат. Бул ыкма менен үйрөтө биз коомчулукта балдардын айлана чөйрөдө сүйлөгөнгө, баарлашууга шарт түзүп берет экенбиз. Булар коркпостон эле биз көчөдөн сурабайбыз да кыргыз тилин үйрөтүүдө. Сынатоштайчы, затаптоштайчы дебей, ошол бала күндүк жашоосунда колдонуп кете алган. Чөйрөсүндө ошол кырдаалга жараша сүйлөп кете алган багыт аркылуу багыт бере турган сабактардын бири болуп эсептелинет экен ошол ыкма. Анан балдарда баягы коркуу сезими да болбойт экен. Бул жерден бала өзүнүн оюн толук айтканга жете алат экен. Ошону көп байкадык. Балдардын дагы сабакка болгон кызыгысы күндөн күнгө артып баратат. Көп тилдүүлүк программасы боюнча адистердин айтуусунда мындай ыкма менен орус тилдүү балдар бат эле кыргыз тилинде эркин сүйлөөгө үйрөнө алышат. Калия Карыбекова, Темирбек Рыскулов, Толгунай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.